Шаарды тирүү организм катары элестетип көрөлү. Ден соолукка кам көрүлбөсө, ал соолуп, өлүп да калышы мүмкүн. Биздин көрсөтүүлөр шаар көйгөйлөрүнө жана анын чечүү жолдоруна арналат. Биринчи көрсөтүүбүз Кыргызстандагы экинчи чоң шаары Ош шаары жөнүндө болмокчу. Борбор Азиянын ысык климатында суу шаардын жашоосу үчүн эң баалуу ресурсу болуп саналат. Ал организмге жетпей баратса, айкыз дарттарга алып келиши толук мүмкүн. Экинчи борбор аталган Оштун символу шаардын так ортосунан аккан кереметтүү Акбура дарыясы. Жалпы узундугу 136 километрди түзөт. Дарыянын боюнда үйлөр салынтыр, ошондон дарыя кандай зыян тартат? Биринчиден турмуш тиричилик таштандысы ташталышы мүмкүн. Бул бир. Экинчиден Акбура дарыясынын ичиндеги өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү жээгиндеги өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү менен бир тутумда болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул эл аралык стандарт ошол суу бассейнинин жээктериндеги коргоо зонасы болуш керек. Ал жерде жээгинде жаныбарлар жана өсүмдүктөр тутуму жашаш керек да. Мыйзам боюнча дарыянын жээгинен 50 метр аралык сакталышы керек. Чынында Акбура дарыясынан 50 метр аралыкта 391 мыйзамсыз объектилер курулган. Мыйзамды аткаминерлер өздөрү бузуп атса, башкасын эмне кылабыз көп сөз кылып. Т-медиа журналисттери Ош шаарынын вице-мэри Марс Исаевдин апасы Доспаева Ульфатка таандык Ташкентская 1Б дарегиндеги үй сууну коргоо зонасында курулганын казып чыгышкан. Жашыл мейкиндиктер шаардын өпкөсү. Алардын азайышы кышкылтектин жетишсиздигине алып келет. Биз Бишкектин жашоочулары көнүп калганбыз, көп учурда арыктарда суу акпайт да. Бул жерде Ошто кайсы жерде болбойлук, бүт арыктарда суу агылып жаткан жакшы көрүнүш катары көрсөк болот да. Дарактардын өсүшүнө кандайдыр бир шарт түзүш керек да. Бул жөндө бул асфальтты куруп жатканда салып атканда эч ким ойлонгон эмес окшойт. Анткени ошол эле дарактарды кантип суу менен куйганга дагы мындай шарттар түзүлгөн эмес. Унаалар Ошто ар кайсы жерде коюлган да. Мынакей кантип бул жерге неси жеткенде түшүнүксүз бул унаанын водителинчи. Болбойт да мындай. Жолдор жана тротуарлар шаардын артериясы жана кан тамыры болуп саналат. Мегаполистин ден соолугу алар аркылуу кыймыл канчалык эркин өтөрүнөн көз каранды. Токтогул атындагы парк жакында эле калыбына келтирилген. Аткаминерлердин айтуусу боюнча парк мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын муктаждыктарын эске алуу менен ремонттолгон. Мына жерге мындай тик кылып койгон да. Анан опасныйраак. Мындай жөн адам түшө албашы мүмкүн. Бирок мен түшөм. Кармап турбайбы? Жок, кантип түшөм, карап турсаңыз мен түшөм. Бирок башкасы түшө албашы мүмкүн да. Уже жардам керек. Жалгыз чыккан мүмкүн эмес го? Жок, жалгыз чыкканы мүмкүн эмес. Бул жерден, Ооба. Инвалидти караган бирөө болуш керек экен. Туалет дагы бир инвалидтер үчүн көйгөйлүү да. Мындай кылып пандус кылыш керек. Өзү туалет жаңы экен, анан кийин эмне үчүн пандус кылган таңалыш болот да. Атайын инвалидтерге деп ажаткана кылган да. Бирок эшиги узкий. Мына коляска батпайт. Туалет иштебей атыптыр. Туалет иштейт. Чын айтканда Ошко келгенде кээде ушу туалеттин айынан чай ичпей келип, чай ичпей кеткен туура келет да. Чай ичсең уже проблема. Тамакта жебей.
кечке ачка жүрүп ачка кеткенге туура келетчи. Ал эми ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бул көйгөйлөр боюнча мэрияга арызданышы татаал нерсе. İşte го. Жан коюлгандай да, бирок иштейт. Размер эмес экен. Размер эмес бекен. Мына алдыңгы колесо түшпөдү. Батпай калды. Дагы туруп. Түшпөйт. Түшпөйт экен. Могу астыкылар түшпөйт турбайбы? Буну жолу мындай кылып туруп, арттан кармап туруп, мына алдын көтөрүп татып чыгыш керек. Ансыз чыгыш болбойт. Ош шаарынын мэриясы Масалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишине жергиликтүү бюджеттен 45 миллиондон ашык сомго жөө жүргүнчүлөр үчүн айланма өтмөк кура баштады. Кала бийлиги долбоор ишке ашса, жол тыгыны жоюлат деп ишендирүүдө. Жергиликтүү тургундар өтмөктөрдөн эч ким өтпөсүн айтышып, бул жөн гана акчаны жана убакытты текке кетирүү деп багалашкан. Ошондой эле тургундар мэрияга алгач таза суу, жолдордун абалы сыяктуу башка социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү сунушташкан. Ооба, бул шаардын тыгын проблемаларын чечүүдө шаардын бийликтери приоритетти биринчи жөө жүргүнчүлөргө эмес, бул жерде автомобилдерге берип атканын биз көз болуп атабыз. Бул жөө жүргүнчүлөргө кошумча барьер кылып, ошол жолдон өтүү үчүн көпүрө куруп атышат. Бул деген ойлорунча баягы автотыгынды азайтат, анан коопсуздукту азайтат деп атышат, бирок тескерисинче бул менин оюм боюнча бул болгону гана жөө жүргүнчүлөр үчүн кошумча барьер болот, тоскоолдук жаратат. Ал шаар тыгын проблемасын чечпейт. Наваи көчөсүндөгү көпүрө 2015-жылы октябрдын аягында пайдаланууга берилген. Көпүрөнүн сапаты боюнча тургундардын сын сөзү жетиштүү. Бирок бул ошол көпүрө салынганда эле туура эмес салынды деп эсептейм, себеби жөө жүргүнчүлөр баса турган жолдун мындай туурасы өтө эле тар болуп салынып калган. Бул жерде биринчиден, экинчиден мына автомобилисттер үчүн, машина автоунаалар үчүн жол өтө кеңири болуп салынып туруп, бирок жөө жүргүнчүлөргө өтө аз жай берилип калган. Жамгыр жааганда, кышта кар эригенде, кар жааганда ошол суунун чыгып кетүү жол эч кандай ойлонулган эмес, жана жамгыр жааганда, кар жааганда ушул көпүрө сууга толуп калып, биринчиден автоунааларга тоскоолдук жаратса, экинчиден бул жөө жүргүнчүлөр үчүн таптакыр эле бул көпүрөдөн басканга ыңгайсыз эмес, өткөнгө болбой калат. Биринчиден, анан экинчиден бул ошол жамгыр суусу ар бир өткөн машина бу жерде ошол жамгыр жааганда жөө жүргүнчүлөргө чачып өтөт. 2019-жылы Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган шылтоосу менен стадион оңдоп түзөөдөн өткөн. Анда жергиликтүү жеке ишкерлер оңдоо иштерин колдоого алып 10 миллион сомго жакын каражат бөлүшкөн. Каражатка стадиондун VIP залы, отургучтары жана ажатканалары жаңыланган. Бирок 4 жыл өтпөй стадиондо кайра оңдоо иштер жүрүүдө. 2019-жылы ошол шашылыш эле ремонт болгон бул стадион. Могу өзү мурдагы Чуркоочу жолдун үстүндөгү асфальттын үстүнөн кайра эле асфальт басып коюшкан. Анан ал жерде отургучтар толук пластик отургучтар алмаштырылган болчу. Анан ошол эми аз бүгүнкү күндө мында 3 жыл, 4 жыл өтпөй кайра толугу менен кайра алмаштырылып атат. Ооба, Чуркоочу жол азыр эми бизде асфальттан жасалган бети. Бирок эгер мына Чуркоочу жолдун тилкелери үстүнөн резина менен капталса өтө жакшы болмок. Бул профессионалдарга деле мындай башка ишкыбаздарга деле мындай травма алуудан жана башка мындай жыгылганда башка немелерден кичине сактамаганан ыңгайлуураак болмок. Нурлан Бөрбаев өзү спорт сүйүүчү катары шаарда көп тоскоолдуктарга карабай велосипед менен жүргөндү жактырат. Атайын бир велосипеддер үчүн жүрө турган веложол такыр каралган эмес, такыр эле жок. Веложол дегенде бизде эмнегедир адамдар велосипедти баягыдай көңүл ачуучу мындай спорттук шайман катары карашат да, бул велосипедди мындай транспорт катары караган адамдар жок. Бизнестер же ошол жерде ишканалар өздөрү ар кимиси өзү каалагандай мондай таштаман брусчатканы басып, ар кимисиники ар түрдүү үзгүлтүксүз тротуар болсо жакшы болмок да. Тротуардан айдасаң, сөзсүз бир жерде бир барьер же тоскоолдук арык болот, же бир бордюр же тепкич, ошондуктан ушундай барьерлер аз болуш үчүн мен автомобиль жолдо жүрөм. Автомобилдер токтогонго, автоунааларга токтогонго тыюу салган белги турса деле адамдар токтой беришет.
Акыркы жылдары Ош шаарында автоунаалардын саны кескин көбөйүп, шаардын инфраструктурасы буга араң чыдап жатканын көрсө болот. Эми мынакей биз Оштун дагы бир көчөсүндө турабыз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, эки жакта тең машиналар токтотулган. Эч жерде бул жерде токтотууга мүмкүнчүлүк бар деген белгилер жок. Ошондуктан ар бир бул жердеги унаа тартипти бузуп жатат жана жолго дагы тоскоол жатат да, башаламалыкка жол ачып жатат. Жумушка, окууга жетүү үчүн көпчүлүгү коомдук транспортты колдонуп келишет. Бирок аталган транспорт өзгөчө троллейбустар коом тарабынан көп сынга кабылып келет. Остановканын боюнда тротуар, а чындыгында ошол остановканын артында болуш керек эле да. Ошону менен бул сөзсүз түрдө жөө жүргүнчүлөргө ыңгайсыздыкты жаратат. Экинчиден, унаалардагы коркунуч туудурат да ошол жөө жүргүнчүлөргө. Биз көрүп жатабыз, тиякта жазуучу бар экен, температура троллейбустун ичинде 37 градус. Бул абдан эле ысык. Баняда издесек болот да. Бирок өзүңүздөр көргөндөй, төлөөсү ошол водительдин астында экен да. Булар ачылбайт экен. Бары чыккандан кийин аны ошондо гана ачылат экен эшиктер. Туура эмес деген ойдомун. Машиналар көчөнүн боюнда коюлган. Азыр кайра көрөбүз го. Мынакей ГАИ келип туруп отурбагыла деп атат да. Отурбагыла, остановкага токтотулсун деп айтып атат. 22-жылы Ош шаарында тротуар жылы деп жарыяланып, 38 жаңы тротуар курула баштаган. Ага шаардык жана республикалык казынадан дээрлик 180 миллион сом бөлүнгөн. Башынан карасаңыздар, бул жерде эски асфальт турат, бул жерде жаңы асфальт турат да. Бул жерде чөптөр өсүп кеткен, бул жерлери чөгүп кеткен да. Мунда астыначы суулар толо турган болуп калган. Анан депутаттык комиссия чыгып өз ишмердүүлүгүн баштаганда биринчи күндө, эртеси күнү эле булар чыгып кайрадан ушул жерлерди оңдой башташкан да. Кесип мына жаңы асфальт экени көрүнүп турат да, мына жумшак. И то буну дагы көрдүңүзбү, сапатсыз эмес да. Бунун тегиздигин карасаңыз, мына көз менен эле көрүнсө болот да. Тегиз эмес. Бул бир жамгырдан кийин кайрадан чөгө баштайт, жок боло баштайт да. Ошондуктан биз мына ар кандай меткаларды коюп кеткенбиз. Мына жерде бүт чөптөр өскөн болчу. Булар мына чөптөрдү терип көрдүңүзбү? Мына чуңкурларда мына көрдүңүзбү мына? Колуңуз менен эме кылсаңыз кетет да. Ушуну биз мына сөмөй менен көтөрсөң, бул асфальт аңтарыла турган болгон да. Ошондой эле экен. Ушул сапатсыздардын баарын белгилеп кеткенбиз. Булар мына монтип кусок кылып кайрадан оңдой башташкан да. Жана көзгө көрүнбөгөн менен мындай камерада көп билинбеши мүмкүн, бунун баардыгы чөгөт да. То есть бул определенный, бирок бул 3 жыл мурунку салынган асфальт болсо, анда таң калбайт болчук да. Буга максимум 6 ай болду да. То есть 6 айда дегенде бул 42 миллион сом бул шаардын казынасынан кеткен акча каражаты да. Дарак өсүп чыкса, мен мына карасаңыз, вот, смотрите, вот, он, видите, вот, рассыпается, видите? А как можно вот это вы думаете? Сильное растение пробивает. Да, мол, дарак болсо, вот это древесина была, какое дерево, да, большое, да? И оно вырастет очень. Да, тогда другой разговор, да? Ош шаарында атайын түзүлгөн депутаттык комиссия салынган тротуарлардын 60%-ын жараксыз деп тапты. Буга негизинен төшөлгөн цементтин жукалыгы, ага чөп чыгып кеткени себеп болгону айтылды. Бул факт боюнча Ош шаардык жолдор башкармалыгы муниципалдык ишканасынын кызматкерлерине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Гигиена ден соолуктун негизи. Ал эми шаардын тазалыгы таштандыларды үзгүлтүксүз тазалап чыгаруудан көз каранды. Мынакей дагы бир көрүнүш, ыңгайсыз көрүнүш. Агып жаткан арыкта толгон мусорка. Бул шаардын четиндеги курулуш району, ошол жерде бирден бир бала ойночу жайларды көрүп жатабыз. Кире бериште эле мусор таштанды. Бул жерде эч кандай мындай жабылган эмес. Түнчүндө дагы элдер келип, ичимдиктерди ичип, ыргытып жаткан баарыбыз күбө болуп жатабыз. Бул сөзсүз түрдө балдарга дагы коркунуч туудурат. Анткени алар бул жерде кароосуз деле ойнойт экен. Анан астын карап көрсөңөр, эч кандай мындай салынган эмес да. Матовый покрытие деп коет, ошолор сөзсүз түрдө салыныш керек болчу, жок экен эч нерсе. Жеке сектордон таштанды чыгарууда көйгөйлөр чыгууда. Дайыма бул контейнерлер мусор толгон.
Бул бир жагынан ден соолукка зыяндуу, эстетикалык көрүнүштү да бузат. Анан кийин эч ким бул маселе менен алектенбеген дайгин элейт да. Контейнер жетишсиз, мынакей биз көрүп атабыз, дайыма толуп турат да тети контейнер. Эми мурдагы жылдарга караганда Кудайга шүгүр просто элдери туура жетпейт да. Барып жетиш керек да. Кайка ыргытып. Жок, ортолукта мисалы могу менен ортордун ортолугу 200 метр чыкпайт. Ооба. Бул жерден жеген болсо ошого жетип барып тияка таштарыбыз керек да. Биз өзүнүн ансайыбыз анча эмес да. Эшикте көптөгөн таштандылар ыргытылган көрүүгө болот, бирок мынакей бул жерге жеткизип ыргытканга мүмкүнчүлүгү жокпу дейм да. Өзүн өзү сыйлап алгандыктан бир жагынан. Жакында Алиев жана Пушкин көчөлөрүнүн кесилишинде жалпы аянты 105 чарчы метрди түзгөн тиричилик таштандыларын сортоочу экинчи аянтча ишке киргизилди. Тамак аш калдыктары тамак ашка. Тамак ашка оозун байлап коебуз. Монтип оозун байлап коет экенбиз дагы. Болду. Тамак аштыкын тамак ашка ыргытат экенбиз. Бул өтө пайдалуу деп ойлойм мен биздин мамлекетибизге, бизге общий эле жарандарга. Бул уже мусорный полигонго күйгүзө турган. Өзү бунун немеси максаты күйгүш керек да. Бул памперстер ошогон немелер күйгөндө объем мусора азаят. А на улицу нельзя выбрасывать, да? А что будет, если выбросить? Если выбросить, планета жутылып калат да. Жутылып калат. Заболеет, что ли? Да. И умрет, может, даже. Да. Пунктка кагаз, темир, пластик жана тамак аш калдыктарын бөлүп таштоо үчүн 12 даана жаңы заманбап контейнерлер коюлган. Бирок таштандыны унага жүктөлгөндө эле өз максатын бөлүп таштоо маанисин да жоготот. Ага, ошондо раздельно болот атабы бул салып аткан нерсе? Да, мы жерде мына турмуш тиричилик бытовой. Тамак аш и şu пластиктин анча-мынчалары болду, бул кагаз эле ошо. А берки мемелер калып атат бар жочу. Бирок аралашып кетет атат. Аралашып кетет, эми муналарды мен болуп бар оякка аденден салынат да барчы. Немелеринчи. 50-жылдары курулган Оштун таштанды жайы дээрлик 54 гектар жерди ээлейт. Ал тилкеге күнүнө 1500 куб таштанды төгүлөт. Бизде ал акыбал өтө оор полигондочу. Эми буну мен эле айтпай эле шаардын баардыгы айта берип, акыркы 10-15 жылдан бери айта берип, уже кулагыбызга көнүп калган. Азыр жыты страшный күйүп атат. Мына шамалдарды карабы, шамал азыр түп-түз күйүп аткан түзүлөр немеге кетип атат, шаарга кетип атат. Эми Бишкекке караганда да жакыныраак экен, тетигинде Сулайман тау көрүнүп жатат. Ошол жакка барат да азыркы шамал. Айтасыңар, мен изилдөөм боюнча бунун шамалы Оштун жарымын түздөн түз каптайт деген изилдөөлөрүм бар да. Ошондой жыйынтыкка келген материалдарым бар. Жер тилкелерин адилеттүү бөлүштүрүү, жеке менчикти коргоо бул нерв ооруларынан алдын ала сактоонун кепилдиги. Ош шаарындагы Ленин көчөсүнөн 40тан ашык тургуну көчөдө калуу коркунучунда турат. Буга жеке ишкер Нуркул Шырдаков менен тургундардын ортосунда жер талашка түшкөнү себеп. Эки тарап тең жер аларга таандык болгонун айтышууда. Ал эми жеке ишкер жерди бошотуу үчүн тургундарды сотко берди. Айласы кеткен тургундар укуктук жардам сурап, Ош шаарындагы Интербилим эл аралык борбору коомдук уюмуна да кайрылышкан. Биз азыр Тешикташ райондобуз. Бул жерде даана рейдерлик көрүнүш болуп жатканына болуп жатасыздар. Эмне дегенде бул жерде 34 жарандын үйү бир жеке ишкер тарабынан тартып алынууда. Булардын жашай турган жери жок. Бул жалгыз үйлөр да. Мен мэрияга же болбосо ошол башка мамлекеттик органдарга айтып эле келип атам. Бул жарандар көчөдө калса, анда бул мамлекеттин жеке президенттин жоопкерчилигинде. Неге дегенде президент ал мыйзам бузууларга жеке өзүм жооп берем деп айткан болчу. Бул райондо канча болду жашап атканыңыздарга? Ким айтат биринчи? Туулганыбызды şu районда туулганбыз. Ленин көчө, алдын Свердловиети, ундан алдын Сталинити, ашыка болуп келгенбиз. Өмүр бою, ата энеңиздер да биякта жашаган. Мен апам 1928-жылы туулуп, 2008-жылы şu эшиде аламдан өткөн. Мен мана şu эшиде 62 келдим. Даже бұл жайға барған емесмен. Şu yerде туғылып, şu yerде 60 yaşқа толдық мен. Қалғандар да ошондой, барыңардар биякта. Аммамыз ошондой. Ооба. Мен Абдуллаев Ольпат, 5-е поколение. Мен азыр уулум, 3 уулум и набираларым бар. Мен енді азыр бул иштерден кийин
жашоодо просто ойланып жатам да, эмне деген бул жашоо болуп атат, эмне деген бул сураныч болуп атат. Биз вообще 4 жылдан бери кыйланып кеттик. Meni çoğun atamam şu eşide yaşap ötken 2010 yılı büt üylerimiz ortanıp oşonday bolup ketken bunu Batken, Oş, Calabat administrasyası şu kuruluşlarda komissiyalar arkalı tekşirip kayta kurup bergen. У нас вообще ничего нету. Даже үйімізде 100 тысяч пулымыз жоқ. Біз oddiy халқымыз, біз бала деген евіміз жоқ. Тут написано... 72 года. Да. Вот, не получено. Конфискация не получался. 250-ке жакын мына кары карттайң, пенсионерлар бардыгы иштебеген, зорга жашоого имканияты бар адамдарды көчөдө калыш көркүнүчү болуп атат. Бул үй ошол биз салынбай жаткандыгы ошол эми сотто кандай болуп калат, эми убарачылык кетирбейин, бекер акча кетирбейин деп эми сот териштирүүлөрүнүн үстүндө жүргөндө, анан бул биринчи, экинчиси булардын акчалары эми буларды бүткөндүн акчалары да жок да. Ар бир адвокатка деле ар бир айда төлөгөнүм канча жыл сот болсо ошончо жыл адвокатты кармашат да, туурабы? Ал булардын тиричилигине жетпей атса, анан кийин жок эле жерден, азыр булардын убыткаларын эсептесек, жок эле жерден 5-6 жылдык убыткаларды десек, ол чойгон акча болот да. Булар өзлөрүнүн пенсиясын, өзүнүн жашоосуна коротпой эле, өзүнүн укугун алдырып жиберип жаткан укугун коргоого жумшап жатышат да, колундагы акчаларынчы. Бул болбогон эле нерсе да, чындап айтканда. Шаар куруунун тартиби шаардын скелети болуп саналат. Сөөктөр туура эмес өсө баштаса, бул дененин шал оорусуна алып келиши толук мүмкүн. Сулайман Тоо ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине 2009-жылы кошулуп, Кыргызстандан кирген эң биринчи эстелик болгон. Ошол эле жылы Сулайман Тоонун буфердик аймагы белгиленген. Ага ылайык аталган аймакта бийик имарат курууга тыюу салынат. Анткени курулуштар тоонун көрүнүшүн тосуп калбашы керек. Бул жерде Сулайман Тоонун жака белинде курулган имараттардын баары эле тарыхый болуп эсептелет, ошондуктан алар буферный зонага кирген. Ал эми буферный зонага кирген немелер, имараттар 4 анан 5 этаждан бийик курулбаш керек да. Тилекке каршы 2018-жылдары бул жерге 2 үй түшкөн. Ошо строительный компаниялар уруксатсыз эле, курулуш компаниялар уруксатсыз эле курулушту баштап, бирок ошол курулушту баштап бүтүп, уже көңүлүңөрдү бурсаңар, бул жерде частный компаниялар өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп, арендага алып иштетишет да. Бул жерде биринчиден суроо кантип сууну камсыз кылып атышат булар, кантип эметишкен, сууга улашкан. Экинчи, светке кантип улашкан. Үчүнчү, кантип бул ошо бизнес компаниялар келишими жок иштеп атат да. Эмнеге дегенде бул үй немеге эксплуатацияга берилген эмес. 2 үй тең эксплуатацияга берилген эмес. Эмнеге дегенде булар буферный зонанын талаптарына каршы курулган үй деп эсептелинет. Буфердик аймакта үй салган курулуш компаниянын негиздөөчүсү Эмилбек Жусупов, Жогорку кеңештин ишеним фракциясынын депутаты жана архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү. Бүгүнкү күндө Ош шаары жаңы көп кабаттуу үйлөр шашылыш түрдө курулууда. Бул жерде үйлөр ойлонулбай жөн эле мындай коробка сыяктуу салынып калгандай көрүнүш экен да. Бул жерге мындай бала бакча, аянтчаны табуу абдан эле кыйын. Бул жерде деле ошондой. Мынакей эки жактан элиталык үйлөр, бирок двордо эч кандай мындай балдар ойногонго да мүмкүнчүлүк жок. Мындай стоянка болуп калыптыр да. Жыш жайгашкан. Машина коючу жайды өзү салып коюптур. Жакшы жасалыптыр, бирок турак жай тартип боюнча мындай кылбаш керек эле да. Ким уруксат бергени түшүнүксүз. Мынакей сейрек учурда кездешчү бала аянча, бул металлдан жасаган, балдарга анча ыңгайлуу эмес. Анткени ысып да кетет, коопсуздук жагынан дагы айтса болот, анча жакшы эмес экен. Бирок бар да, ошонусу менен жакшы. Анан кийин түнчүндө да жабылганын биз көрүп жатабыз. Бул дагы анча кир эмес экенин дагы көрүүгө болот да. Жакшы болгон. Кала жакасындагы айылдардын көбү Кара Суу районуна карайт. Айрым айылдар болсо шаардын ичинде калып кеткен.
Аларды ички анклавдар деп атап коюшат. Мына силерге конкретный мисал да. Мына жагы Ошко карайт, могул жагы Кара Суу карайт. Жолду карагылачы, жолду. Мына Кара Суу өлгөн жери ушу Кара Суунун жолу бузулган. Сулайман тоого карайт экен. Бул жагы Сулайман түздөн түз суу, шаардын ортосу туугандар. Логика жок болот атпайбы? Бир шаардын ичинде көчө болуп туруп, бирөөсү Кара Сууга. Эми азыр ушул логика жок болуп атпайбы? Бул жерде шаардын тургундары страдать этип атпайбызбы? Биз түздөн түз элечи, шаардын ортосу. Буну Ош шаары жасай албайт, себептен бул Кара Суунун району, бирөөнүн жерине булар жолду жасай албайт. Кара Суу болсо жасабайт. Болду, ушул менен биз запкысын шаардык тургундары жеп атабыз, ошол. Маданий тарыхый мурас бул шаардын өзгөчөлүгүн баса белгилейт. Анын жоголушу деменцияга жана организмдин узакка созулган депрессиясына алып келиши мүмкүн. Учурда Оштун көнөрбөс мурасы катары далай туристтерди өзүнө тартып жаткан тарыхый, маданий, архитектуралык имараттар, мечиттер, медреселер, караханиттер жана Кокон хандыгынын доорунда курулган. Дал ошол мезгилде Ош Фергана чөлкөмүндөгү ири шаар катары өсүп чыккан. Бирок бул тарыхый мураска азыркы бийлик өкүлдөрү кош мамиле жасап жаткандай. Мына көрүп атасыздар го, жанында ушундай бир 10-12 этаждуу жаңы имарат курулган. Эки имарат курулуптур. Бул жагынан дагы, бул жагынан дагы. Анан бул жактары бүт уже кыйрап, жок куйруктары уже жок бул эмен. Анткени чоң курулуш залакасын тийгизет да бул маданий эстетика. Албетте. Залакасы тийет. Анан кийин жалпы көрүнүшү уже башка жоголду да. Ансыз деле жоголду. Биз көрүп жатабыз. Бузулуп жатат эстетикалык көрүнүш, анткени бул тарыхый катары эмес, бир бөлүгү катар болуп калды. Эми бунун негизги себеби мен ойлойм, бул шаарды башкарган адамдар тубаса Ошто туулган эмес да. Алардын мындай бир көңүлү, жүрөгү ошого сыздап, биз сыңары оорубайт. Алар мунун тарыхын деле билбейт деп мен ишеничтүү айта алам да. Эгер ошонун тарыхын билип, ушул жөнүндө бир кам көргөндө, бүгүнкү күндө бул көрүнүш башкача болмок деп ойлойм. Пайда болгон ооруларды өз убагында аныктап, тез арада дарылоо керек. Бирок айыгуунун ийгилиги албетте биринчи кезекте бейтаптын өзүнүн, шаар тургундарынын, ошондой эле алардын бийликтеги өкүлдөрүнүн аракетинен көз каранды.